Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүн дагы бир жаңы сабагыбыз Learning App приложениясында кызыктуу тапшырмаларды түзүү. Ал үчүн биз Google'га кирип, издөөчү талаага Learning Apps деп жазабыз. Жазгандан кийин бизге ушундай бет ачылат. Бул жерден биз learningapps.org-га киребиз. Киргенден кийин бул жерде атайын бет ачылат. Бет ачылганда биз новое упражнениени басабыз. Новое упражнение басканда бизге ушундай тапшырмалардын түрлөрү чыгат. Мисалы үчүн мен игра парочки дегенди тандап көрөмүн. Ал үчүн игра парочкини тандагандан кийин бул жакта пример 1, пример 2, пример 3 деп чыгат. Андан кийин биз бул жерде создать новое упражнениени басабыз. Создать новое упражнение басканда бул жерде название не указано дейт. Биз бул жерге атайын атын жазабыз. Мисалы үчүн мен өзүмдүн предметиме байланыштуу тарых деп жазып коеюн. Ал эми бул жерге описание задания дегенге тарыхый сөздүктөр жаздым. Жазгандан кийин настройкада бул жерде размерлер чыгат. Мисалы үчүн мен средний размер, большой, малый деген средний размер тандаймын. Эми бул жерде паралар түзөбүз. Ал үчүн биз пара 1 дегенге жазабыз. Текст, мисалы үчүн мен археология деп жазам. Ал эми мунун экинчи парасы антропология. Жаздым. Пара бүттү. Экинчи параны түзүү үчүн, пара 2-ни түзүү үчүн добавить следующий элементти басам. Дагы басамын. Биринчисине, мисалы үчүн мен эл деп жазам. Сөздүккө экинчи парасына этноним жаздым. Эми үчүнчү параны түзөбүз. Кайра эле ошол кадамдарды кайталайбыз. Мисалы үчүн санжыра жазамын. Парасына генеалогия жаздым. Төртүнчү параны түзүүчү кайра эле ушул кадамдарды жасайм. Мисалы үчүн мөөр деп жаздым. Экинчисине жазабыз. Мисалы хронология. Бешинчи параны да түзүп көрөйүн. Бешинчи парага мисалы край таануу деймин. Экинчисине пара 5-тин жууна топонимика деп жазып көрөм. Топонимика жаздым. Ушинтип бардык параларды түзүп алгандан кийин бул жерде скрыть найденные пары дейт. Оставить карточка видимо деген ушундай кала берсин. Обратная связь дегенге бул жерге биз жазып койсок болот. Мисалы үчүн окуучулар тапшырманы аткарып өткөндө эң мыкты азаматсың деп ушундай баяндоо түрүндө кайтарым байланыш жазып койсом болот. Булардын баардык боштукчаларды толтуруп өткөндөн кийин биз завершить и показать предварительный просмотр деген жазабыз. Деген кнопканы баскандан кийин бул жерде бизде сактайт. Сактаганга чейин биз күтүп турабыз. Ал үчүн интернетте жакшы иштеш керек. Мына сактап бүттү. Тарыхый сөздүктөр дедик. Окей. Сакталып болду. Бул жерден иштеп көрсөк болот. Мисалы үчүн карайбыз. Кантип иштейбиз? Карточканы басабыз. Мисалы хронология. Мунун жубун табыш үчүн биз
басып көрөбүз. Этноним туура эмес. Эгерде карточкалар жуптары менен туура табылса, ачык бойдон калат. Мисалы, генеалогия, этноним. Бул да туура эмес. Кийинки карточканы ачып көрөбүз. Эл, археология. Бул дагы туура эмес. Ушинтип карточкаларды ачып көрөбүз. Андан кийин биз бардыгын текшерип көрдүк. Иштей албадык, бирок ошондой болсо да биз бүттүк. Эми бул жерден эмне кылабыз? 3 чекитти басабыз. Скопировать ссылку дейбиз. Ссылканы скопировать этип бүткөндөн кийин биз ушул ссылканы WhatsApp аркылуу окуучуларга жөнөтүп койсок болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.